Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер мен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында жаңалыктар, кабарлар жана окуялар менен саламатсыздарбы. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Москва чындыгында мигранттардын каргышына калды окшойт. Себеби мыйзамсыз жүргөнү дагы, мыйзам менен жүргөнү дагы текшерилип, чекеден штраф салынып, ар бир мигранттын каргышына калган бул Москвада акыркы күндөрү кырсыктар өтө көбөйдү. Бир жагынан суу каптап, бир жагынан өрт каптап, Москвада ушул жума ичи өрт дагы көп болду, суу каптаган жерлер дагы көп болду. Рейд дагы көп болду. Өткөн жумада Москванын көптөгөн райондоруну суу каптап, жолдорду суу баскан. Ал эми бул жума ичи өрт көп жерлерди каптады. Москванын түндүгүндө автокран өрттөнүп, жанындагы курулуштарга да зыян келтирген. Өрт катуу болгондуктан жанында таң калган курьер дагы заказын унутуп, видеого тартып атат. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Москва облусунун Балашихадагы Лиман рестораны өрттөндү. Урматтуу шоферлор, сиздерге бир маалымат. Метро Славянский бульвардын алдындагы Кутузовский проспектте катуу ылдамдыктагы машиналар кагылышынан улам бир машина өрт алган. Андыктан ролдо жүргөн биздин мекендештерге эскертүү, ылдамдык эрежесин сактап, жол эрежелерин сактап жүрүңүздөр туугандар. Ден соолукту өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Москванын Севастопольский проспект жагындагы квартираларды таракандар басты. Анткени мигранттар кетип, дворниктер иштебей калган. Ошондуктан тазалык сакталбагандыктан мусордон улам бардык подъездерди, квартираларды таракандар басууда. Бул райондагы мигранттардын каргышына калган окшойт. Кандай дейсиз, оюңузду комментарийге калтырыңыз. Ал эми Кыргызстанга машина барбы дегендер, жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Береке.ру сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз, дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын срогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.